Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Кыргызстан менен Венгриянын президенттери стратегиялык өнөктөштүк декларациясына кол коюшту. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Венгриянын президенти Каталин Наваки эки өлкөнүн ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөө жана өнүктүрүү жөнүндө биргелешкен декларацияга кол коюшту. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Эске салсак, Венгер тараптын чакыруусу менен Садыр Жапаров Венгрияга расмий иш сапары менен барды. Жолугушууда президенттер Кыргызстан менен Венгриянын делегацияларынын башчылары эки тараптуу кызматташтык алкагында кыргыз-венгер мамилелерин талкуулашкан. Алар Кыргызстан менен Венгриянын президенттери саясий кызматташтыктын деңгээлине баа берип, соода-экономикалык мамилелерди чыңдоо үчүн потенциал бар экенин айтышты. Садыр Жапаров венгриялык кесиптешин Кыргызстанга келип кетүүгө чакырды. Кыргызстан Туркияга министр баштаган 3-чү куткаруучу топту жөнөттү. Кыргызстан жер титирөөнүн кесепеттерин жоюуга жардам берүү үчүн Туркияга дагы 35 адамды жөнөттү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаал министрлигинен билдиришти. Куткаруучу топту өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажекеев жетектейт. Бул топтун курамында 29 куткаруучу, 3 медик жана боз үй тиккен 3 адам бар. Анда 49 боз үй жана медикаменттер бар. 6 февраль күнү Туркияга Кыргызстандан 63 кишиден турган куткаруучу топ жана үйрөтүлгөн экип жөнөтүлгөн. Кече күнү дагы өзгөчө кырдаал министрлигинин 80 кызматкери 3 медик барган. Атайын борт 78 боз үй алып барган. Издөө жана куткаруу иштерине жалпы жонунан өзгөчө кырдаал министрлигинин 170 кызматкери тартылды. Алар уран алдынан 4 адамды алып чыгышты, 106 адамдын сөөгү дагы табылган. Акчол Махмудов дүйнөлүк рейтингде 1-орунга чыкты. Кыргызстандык балбан Акчол Махмудов 77 кг салмак категориясы боюнча дүйнөлүк рейтингде 1-орунга чыкты. Буга чейин бириккен күрөш дүйнөсүнүн рейтингинде туркиялык Юнус Эмре Басар лидер болчу. Ушуну менен грек-рим күрөшү боюнча Кыргызстандын балбандары 2 салмак категориясы боюнча мыкты аталышты. Махмудовдон тышкары лидерликти Жоломон Шаршенбеков бербей келет. Ал 60 кг чейинки салмакта кармашат. Румынияда жер титиреп Молдовага чейин сезилди. Румыниянын түштүк батышында күчү 5,2 балга жеткен жер титирөө болгонун РИА Новости Румыниянын жер физикасын өнүктүрүү боюнча улуттук изилдөө институтуна шилтеме берүү менен билдирди. Алтенияда 16:18 Бишкек убактысы боюнча 20:58 күчү 5,2 балга жеткен жер титирөө 15 чакырым тереңдикте катталган деп айтылат институттун сайтында. Жабыркагандар жана кыйроолор тууралуу маалымат жок. Жер титирөө Румыниянын борборунда гана эмес, коңшулаш Молдовада да сезилген. Алайда мал издеп чыккан кишинин кар көчкү басып калган. Ош облусунда эркек кишинин кар көчкү басып калган. Ал Алай районундагы Мурдаш айылынын тургуну экени такталды. Белгилүү болгондой 59 жаштагы эркек киши мал издеп айылдан 3 чакырым алыстыктагы тоого чыгып, аны кар көчкү басып калган. Жерине издөө иштерин жүргүзүү максатында Алай райондук номер 68 өзгөчө кырдаал министрлигинин 21 куткаруучусу, ИИМден 4 кызматкер жана жергиликтүү тургундардан 20 адам тартылган. Колу бутуңуз жылыбай жатса, буттарыңыз муздап атса, анда инненгелди сунуштайбыз. Инненгелди шыбаганда, эртең менен шыбасаңыз кечке чейин жылуу жүрөт, кечинде шыбасаңыз таң атканча бутуңуз, денеңиз жылуу жүрөт. Бул сууктарды чыгарат. Хондроз, артрит, артроз жана тамандагы сууктарды чыгарат. Эркектер төшөктө слабый болуп жатса, простаты аз болуп жатса, импотенттин белгилери болуп жатса, бат-бат заара кылып атса, анда чакшыр дарысы өтө жакшы жардам берет. Бул чөптөрдөн жасалган. Муну ичкенде биринчи же экинчи күнү таасир бергенин сезесиз. Буну аял кишилерде ичсе болот. Бул жана бөйрөк ооруган циститтерге дагы аял кишилерге жакшы жардам берет. Туркияга жардам үчүн 12 миллион эмес 5 миллион сом чогулган. Министрлик жаңылганын айтты. Туркияга жардам берүү үчүн Кыргыз өкмөтү тарабынан ачылган атайын эсепке 5 миллион сомдой гана чогулган. Финансы министрлиги буга чейин туура эмес маалымат таратып алганын билдирди. Белгилей кетсек, аталган ведомство 10 февралда саат 16:00 карата эсепке 12 миллион 350 миң сом чогулганын кабарлаган болчу.
Урматтуу жалпыга маамдоо каражаттарынын өкүлдөрү, бизге валютасы сом рубль белгиленбей таблица түрүндө отчет берилген. Ушуга байланыштуу кечирим сурайбыз. Жаңы такталган маалымат боюнча 13 февраль саат 10:00 карата жер титирөөдөн жабыркаган Туркиянын жарандары үчүн ачылган эсепке 4.958.834 сом жана 12.550 рубль чогулду деп билдирди маалымат кызмат. Табигат кырсыгынын кесепеттерин жоюуга көмөк көрсөткөнү каалагандар төмөнкү реквизиттерге сом, доллар жана евро түрүндө которо алат. Атайын эсеп 7 февраль күнү ачылган. Бет барбы силерде? Депутат президентти тегерегиндегилер уят кылып жатканын айтты. Жогорку Кеңештин депутаты Балбак Төлөбаев президенттин айланасындагы сабатсыз министр кеңешчилер уят кылып жатканын билдирди. Парламенттин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү комитетинде чек арадагы өткөрүү пунктларында мамлекеттик көзөмөл маселелери боюнча мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү долбоору каралган. Анда эле өкүл министрликтердин сөзү эки башка чыгып жатканына ачуусу келген. Ошондой эле депутат өкмөт мүчөлөрү өз ара келише албай жатса, мыйзам долбоору 8 фракциядан турган парламенттен колдоо таппай турганын кесе айтты. Урматтуу президенттин өкүлү, министрликтер өз ара иштебей атасыңар, координация жок. Айыл чарба министрлиги, бажы, экономика министрлиги отуруп алып иштеш керек болчу. Мына бул жерден айыл чарба министрлигинин ветеринариясы каршымын деп атат. Министерство здравоохранения Минтранстын өкүлү отурат, бияктан кичине жаман болуп калат го, мыйзамды алып келсеңер деп атат. Бул кандай өкмөтсүңөр силер? Бириңер менен бириңердин координацияңар жок. Анан алып келип президент уят кылып атасыңар, бизди уят кылып атасыңар. Бириңер менен бириңер координациялай албай атасыңар. Bir министерствого каршы чыгып атат, алып келген мыйзамы боюнча. Уят барбы, бет барбы силердечи? Кайсы кантип анан биз колдоп беребиз, Алишер Ташбаев, кантип колдойсуң анан? Мыйзамды алып келатканда Айыл чарба министрлиги, транспорт министрлиги, бажы кызматы, Министерство здравоохранения отуруп сүйлөшпөйсүңөрбү? Эмне кыласыз муну? Монтуп атат, боягы момдолуп атат, боягы буяка келип алып башты ортотосуңар. Иштесеңер иштегиле да, жакшыраак кая. Ага чейин комитетке келгиле, кеңешели баарын. Ушунун баары ошодон чыгарыш сөз сүйлөшүш керек беле, сөзсүз ушуну. Өзүңөрдүн ич ара координациялаңар жок, анан кантип жогорку кеңештен өткөрөсүңөр? Буякта 7 фракция бар. 8 фракция бар. Туп-туура айтып атат. Айтып берди силерге. Докладчы жакшы түшүндүрө албай атат. Даярданып келиш керек да, кичинечи монту суроо болушу мүмкүн мооларда. Боорек Төлөбаев баягында эле какшап аткан, тетияктан кайтып келет деп. Ошонун суроосун кандай кылабыз? Алишер Ташбаев монтуп атат. Мындай деп атты, тигил мынта мо фракция мында анализ кылуу жок да, жогорку кеңештин сүйлөгөн ар бир депутаттын сөзүн анализ кылыш керек да, жазып коюш керек да. Анан аны кылбайсыңар, келесиңер, каршы чыксак жаман көрөсүңөр. Башынан баштап өзүңөр туура эмес, өзүңөрдүн өкмөт жөнүндө мыйзамыңарды бузуп атасыңар. Какшап айтып келдиңиз 1 жылдан бери. Президент уят кылып бүтмөй болдуңар, тегерегиндеги сабатсыз министрлер. Ошо тегерегинде советниктер туура эмес айтып атып, ошо кишини жакшы иштеринин баарын ит акмагын чыгардыңар. Айтыш керек да, мындай урматтуу Садыр Нуркожоевич, могу өкмөт боюнча могулар жазышыбыз керек, могу мыйзамдарды өзгөртүшүбүз керек. Жок, аны айтпайсыңар. Даже бириңер менен бириңер координацияңар жок. Анан айтса эле жаман көрөсүңөр. Жаман көрсөңөр жармаңарды өрбөйлө койгула. Азия чемпионаты жөөгүлүк Айнуска Калил кызы Кыргызстандын рекордун жаңылады. Кыргызстандын корма командасы жеңил атлетика боюнча Азия чемпионатына катышты. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт департаментинен билдиришти. Спорттук иш-чара 10-12 февралда Казакстанда өтүп, ага жалпы 30 өлкөнүн жөөгүлүктөрү катышты. Кыргызстандык Айнуска Калил кызы 3000 метрге чуркап, марага 8 мүнөт 18 секунд убакытта келип 5-орунга илинди. Ошондой эле ал Кыргызстандын улуттук рекордун жаңылады. Буга чейин 3000 метрлик аралыкка чуркоо боюнча рекорд жөөгүлүк Дарья Масловага таандык болчу.
Кыргыз куткаруучулары Туркияда 38 жаштагы аялды куткарышты. Кыргыз куткаруучулары Туркияда дагы бир адамды урандынын алдынан аман алып чыгышты. Бул тууралуу Өзгөчө Кырдаал министрлигинен билдиришти. Кыргызстандык куткаруучулары Кахраман-Мараш шаарындагы Кайруллоо махалеси аталган аймагынан ураган имараттын арасынан 38 жаштагы Хадича Ахар аттуу аял кишини тирүү алып чыгышты дешти маалыматта. Чыңгыз Айтматовдун улак тартыш ойноп жаткан тартылган видео тарап жатат. Социалдык тармактын колдонуучулары жазуучу Чыңгыз Айтматовдун улак тартыш ойноп жатканы тартылган видео менен бөлүшүп жатышат. Чыңгыз Айтматов Гүлсарат чыгармасындагы Көкбөрү оюнун ушундай эрендердин эр оюнун мурас калтырган ата-бабаларыбызга кулдугум бар деп сүрөттөп жазганы бар.